Күндөн күнгө сулуулуктун жаңы ыкмалары пайда болуп, айымдардын жашаруусу үчүн, сулуу болуусу үчүн мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Айрыкча табияттан берилген сулуулукка канааттанбай, түрдүү сулуулук каражаттарын туура эмес колдонуп алып, же болбосо гигиена жакшы сакталбагандыктан жабыр тарткандар жок эмес. Махабат Өмүрбекова да ишенчектигинин айынан өзүнө ашырган көйгөй менен көптөн бери күрөшүп келет. Анын айтымында барбаган жери, кайрылбаган адиси калбаган. Башында анын бети таптаза болгонун айтып, ич ачышат. Алгачкы эле бетиме ошо 1-2 кызамык чыкканда эле баягы элдердин сунушу менен көп эле көрүп алып, эмне болду деп анан сунуш киргизип башташты. Бул кремди сүйкөнсөң болот, муну сүйкөнсөң болот. Мен баарын сүйкөнө берип, дарыгерлерге кайрылбай элечи. Анан бир сүлүк куртту сунуштап калган эле, анан ал болсо кээ бир адамдарга жардам берсе, ар кимдин териси ар кандай болот да. Анан меники ошондон күчөп кетти. Анан барбаган жерим калган жок чынында. Даже эшикке да чыга албай калгам. Үйдө эле отуруп калдым, бетимди маска менен жаап. Мындай мисалдарды эл арасынан табуу кыйынга турбайт. Анткени тырмагына маникюр жасатам деп, же шелак өз эрежеси менен жасалбагандыктан тырмагы бузулуп, өстүрө албай жүргөндөр четтен чыгат. Демек артык кылам деп тыртык кылып алуудан сиз дагы этияттаңыз, урматтуу теле көрүүчү. Негизи эле жаш подростковый период деп коебуз, ошол моментте балдардын деле кыздардын деле бети аябай проблемалуу болушат да. Жирный кожа, аябай склонный безеткилер чыгып кетет беткечи. Ошол учурда үй шартында такыр өздөрү сыкпаш керек эч качан безеткиничи. Ал деген безетке кеткенден кийин анын ордунда шрам, рубец деп коебуз, орусча айтканда ошолор калып калат да. Ошондуктан ар дайым жаш болобу, уже 45-50 жаштагы аял заты болобу, в любом случае дарыгерлерге кайрылып туура бетке кам көрүү боюнча консультация алыш керек. Албетте, өзүн каранып, татынакай болуп жүрүү ар бир аял заты үчүн жагымдуу дечи. Ошондой болсо да баарынан өткөн сулуулук бул жан дүйнөнүн сулуулугу экенин унутпайлы.